Тилек Жээнбековдун эрежеси Сермушташ менен алектенгенине 8 жылдан ашты. Анын убактысынын дээрлик көпчүлүгү машыгуу залында өтөт. Өжөрлүгү менен бул убакыт аралыгында бир топ ийгиликтерди багынткан. Балбандын кезектеги беттеши эл аралык деңгээлдеги ири турнирге туш келди. Боордош эки элдин оор салмактагы балбандарын бир беттештен көрүүгө эки тарап 2 жылдай макулдашуу жүргүзгөн. Убакыт сааты келип, Тилек Жээнбеков менен казак балбаны Шахмарал Жетписов мөөрөй талашчу күн казак жеринде орун алды. Бирок залдагы спорт күйөрмандары күткөн жыйынтыкты көрө алган жок. Натыйжада өз жеринде эле эмес, спорт дүйнөсүндө орду бар тажрыйбалуу казак биринчи раундда эле жеңилүү ызасын тартты. Албетте казак өзүнүн жери болуп аткандан кийин өзүнүн жигиттерин аябай колдоду. Кызы чуу, кыйкырык, Шахан, Шахмарал деп аябай аны мактап кыйкырышып атты. Бирок мен ал убакта ачыгын айтсам эч нерсеге көңүл бурган жокмун. Өзүмдүн ойлонуп эле ошол клетканын ичинде настрой коюп, жеңишке жетиш керек деп өзүмдү өзүм көтөрүп аттым. Оюнду түз эфирде Орусиядан бери келген телеканалдардан баштап жергиликтүү казак каналдары да чагылдырды. Себеби коңшу өлкөнүн каражат булактары күчтүү болгондуктан мындай спорттук иш-чараларды өткөрүүдө тажрыйбасы артууда. Ал эми жыйынтыкты эл аралык деңгээлдеги чет элдик калыстар тобу чыгарды. Бойдун жыйынтыгы боюнча бул спорт деп айтсам болот. Жеке элем казак-кыргыздын ортосундагы бул нерсе эмес, бул спорт. Ошон үчүн ушуга баса белгилеп кетет элем. Көп балдардан угуп калып атам, кыргыз казакты уруп салыптыр деп. Мен айтат элем, андан алыс болгула. Бул спорт. Ошон үчүн жеке эле антип баса бүгүн бир бала жеңет, эртең экинчи бала жеңет. Бул спорт. Тилек Жээнбеков учурда ар тараптан чакыруулар түшүп жатканын айтат. Мындан улам өлкө сыймыгы тыгыз графикте машыгып жатат. Анткени менен татыктуу машыгууга толук шарттар жокко эсе. Адистердин пикиринде бир эле спортчуну жогорку деңгээлде даярдоо үчүн 5-6 машыктыруучу иштөөсү кажет. Альбина Сулайманова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук биринчи канал.